Женевадан түшөт. Акча прямой түшөт Женевадан долларга. Мен аны да кармап алгам. Коррумпирован ушул комитетте. Кадастр конкретно замешан. Акылбек Жапаровга чуркайт турбайсыңбы десем, чукпай калды. Эми чыкса чыксын, эмне кылабыз эми? Ал чоңдордун бардыгын боготворить эте бербей, алардын бетин ачып коелу эми. Жок дегенде уурулугун айтып коелу да. Путевка ошпоздарына сатылат да укупту. 16 миллион дебитор болуп калганда бул каяк кет. Бул ачык айтканда желип кеткен акча. Сатылган недивизион саябай көп. Мына ушуга көп кишинин көз артып атат да азыр. Анткени 5 гектар турат. Экиден расчетный счеты бар. Бирөө рублевый, бирөө сомовый. Пансионат Оштон 4 миллион 300 миң сомдук мүлк сатылыптыр. А бирок пансионат Ош 1 миллион 700 миң сом дагы эле карызда экен. Москвада жашап, иштеп жүрүп жыйган мүлктөрүңүздү сүрсүтпөй, батирден батирге көчкөндө төгүп чачып жоготпой, айлыңызга бат-бат жиберип туруңуз. Бул үчүн 12 жылдан бери Москвадан Кыргызстанга жүк ташуу менен алектенген Зайырбек Маматкаримов аттуу туруктуу ишкерди сунуштайбыз. Зайырбектин машиналары мыкты, кызматкерлери жооптуу, кампалары кенен, жүктү үйүңүздөн алат. Ар бир 7 облусубузга чейин барат. Ар бир аманаттын амандыгына кепилдик берет. Кызмат акысы буюмуңуздун көлөмүнө жараша 500 рубльдан башталат. Байланыш номерлары +7 926 788 70 70 +7 929 624 63 64. Саламатсыздарбы? Мына профсоюз тууралуу бир нече берүүлөрдү чыгаргандан кийин профсоюздун айланасындагы темага кызыгып, ал боюнча азын-улак маалымат билген кишилердин бардыгы мага чалып атышат. Анан азыр мага кызык болгону бир аксакал чалды, Сокулукта экен. Ушул мурда ревизор, аудит болуп иштегенмин, профсоюзду текшергенмин, менде маалымат бар. Документтер бар. Анан негизи эле иштин жагдайы кандай, сага түшүндүрүп айтып берем деп атат. Ошон үчүн ушул аксакалга келдик. Азыр кирип таанышалы, өзү менен таанышалы, колундагы материалдар менен таанышалы, сиздерди дагы тааныштыралы. Жүрүңүздөр. Урматтуу боордоштор, Орусияда Айдент аттуу клиника бар. Ал клиникада накта өзүбүздүн дарыгер жигит кыздар эмгектенишет. Ошондуктан Айдент клиникасына эч кооптонбой кайрыла берсеңиздер болот. Бардык 12 мүчөңүздүн саламаттыгын камсыздоо үчүн бул клиника жалаң жаңы жабдууларды жана адистердин эң мыктыларын топтогон. Клиника апта бою таңкы 9-дан кечки 9-га чейин эс албай иштейт. Дареги Москва шаары, Текстильщик метросу, Люблинская көчөсү 17, 3-корпус. Баса, менин атыман барган бейтаптарга 20% арзандатуусу да бар. Айдент сиздин саламаттыгыңыздын сакчысы. Кандайсыз? Александр. Келага. Кандайсыз? Келага. Отурага. Мен ооруп калбадым. Түздөп тургузуп отургузайм же өзүңүз отура бересиз? Өзүм эле отурам. 37 күн болду бүгүн. Мына Өзү негизи жамбашты жаштыкта сындырыш керек эле да, сиз кечигип сындырып алыпсыз. Ай, берде суу жок. Уруша кетип, суу талаша кетип, балдар мушташа кетип, ара чалайм деп бир бала менен бир бала мушташ. Ара чалайм, анын келинчеги түртүп ийсе жамбашым сынып калды. Кырсык болду, кырсык, суу жок. Эми ал өзүнчө тема. Мен 28 жашымда ревизор болдум менин, Московский район. Анан Минселкоско которулуп кеттим. Башты Минселкоста 20 жыл иштедим ревизор болуп. 27 жыл. Ошко 2 жолу бардым. 87 жыл бардым, Базар Коргондо 4 ай жүрдүк. 17 кишини каматып баса бергенбиз. Анда Сыдыков обком секретарь болуп Сыдыков. Айкөкүл Мырзакаримова Базар Коргондо райком пресс-секретарь болчу. Ошондо токтотуп калышкан. Ошондо эрдиктери жасачыбыз. Илгери жаш кесте. Анем картайып мына азыр 72-демин. Так, 22-жылы 12 майда киргенбиз. А дегенде центральный аппараттан звонить этишти, анткени мен кирип чыгып иштеп жүргөм аудит болуп. Аудит фирма эмес, учредитель эмес, бирок экөө учредитель. Мен учредитель болдум, мен болбойм, мен картайып калдым балдар. Анысына ооруп деле жүрөм. Мен 19-жылы институт алгам. Институт алып, сол бут анча иштебейт. Эми оң бут таза иштебей турган, эми иштейт го. Реабилитация центрге барам го. Анан ошондо 12 августта, 12 майда киргенбиз. Май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь. Мен 5 ай иштегенден кийин мени ГКМБлар что-то мен астранть этип коюшту. Аксакал, выйдите домой, отдыхайте деп. Анткени мен жана эмеге тийише баштадым да. Достукка. Профсоюздун достук боюнчачы. Анткени Кененбаев болот. Гарком болуп турганда Жалал Абадда эке таштамыз. Токтоп туруңуз, азыр башынан баштайбыз.
Биз де көз баштап таанышып алалы. Менин атым Идрис Мисаков. Удостоверениясы жок журналистмин. Сиздин аты жөнүңүз кандай эле? Мукашев Акынбек. Мукашев Акынбек. Мукашев Акынбек. 5 отчество Мукашевич. Сиз өмүр бою мага телефондо айтканыңыз боюнча ревизор, аудит болуп иштегенсиз. 44 жыл. 44 жыл. 44 жыл. Демек эсептегенди жакшы билесиз. 44 жыл болду. Жакшы экен. Анан мынау профсоюзду текшергенмин деп атасыз да? Ооба. Ошондо мынау борбордук бөлүгүмбү жана эмне деп койчу эле булардын ФПК, Федерация профсоюзов Кыргызстан. Федерация профсоюз Кыргызстан. Анан ал жерден эмнени байкадыңыз, эмнени таптыңыз эми? Бу жерде токтом чыгарганда бизге токтом чыгарганда Дамир Токтосунов токтом чыгарып берген. Ким ал? Дамир Токтосунов это начальник ГСУ ГКМБ Кыргызской республики. Это не шуточный парень, полковник в звании. Ал официально биздин фирмага чыгарган. То есть сиздерди жалдаган. Статус деп, да, аудит статус деп 4 баланы жалдаган. Бизде 4-үчүсү. Кайсы жылы? 22-жылы. Бул 12 майда кирдик. Мы все охватили. От и до. Сначала первый недвижимость. Кыргызча айта бериңиз. Биздин угармандар көбүнчө кыргыздар. Кыргыз тилдүүлөр. Кыймылсыз мүлк. Кыймылсыз мүлк каяка кетти? Канча кыймылсыз мүлк бар эле? Эмне болду? Кайсы токтом негизинде кетти? Анын ичине жер канча кетти? Жер тилкеси кандай эле? Эмне болгон жерлер? Анан кийин баасы. Фонд оздоровления трудящихся. Фонд. Жанагы соцфонд ыргыткан. 300 миң, 600 миллион, 300 миллион деген ошондон эме алар акчаны алгандан кийин путевканын акчалары. Путевкага заказ берет фирмаларга. Фирмалар путевканы жасайт, анан кийин таратат. Таратканда эми биз физически жетишкен жокпуз. Бирок көп таратканда ошол эле путевка ош базарында сатылат деп уктук. Анан кандай сатылат мен билбейм аны чындыгында. Якобы фоттон берет Абдубекова Гүлнара Токоновна деген. Мен баягы карап отурдум, сиздин жаныңызда отурду. Чачымда түштү гана эл отурду. Ошол жанагы эски Кочкорбаев деген небереси герой состурду. Кочкорбаев деген болгон башкарма герой состурду. Кант районунда. Кочкорбаев колхоз асыр деле бар го. Кочкорбаев айлык бөтү бар, ошонун небереси. Чачын түштү, түйүп койгон. Анан эми основном биз көңүл бурчу маселе, мисалы фоттон акчалар эмеден кетти, недвижимость. Эми ошол недвижимостьтин акчалары каяка кетти деген маселе көтөрүлдү да. Каша сатты, 1 сатты, 2 сатты, 100 сатты, 4 сатты, 5 сатты. Эми ошол сатылган акчалар каяка кетти? Сатылган акчалар каяка кетти дегенде бизге мындай данныйларды берип коюшкан да. Бул эмне деген данный? Бул көрдүңүзбү мынакей? Мына мен азыр көзүм көрбөй. Ооба. Жетөгүз дейт, Кыргызстан дейт. Ооба. Жыргалаң. Ооба. Так, бул жерде мынау эмелер мына түшкөн поступление болгон акчалар окшойт, да? Бул жанагы эмеден берилген акча, ФРПдан. Фонд развития производства деп берилген акчалар. Ал өкмөт береби аны? Жок. Өздөрү. Накапливайт, анан берет акчаларды. Кимге берет ошондо? Эмелерге? Мына пансионаттарга, мекемелерге. Ремонт кылгыла, иштеткиле. Эми ошондо мына жерде карасаңыз, ошондон бул эмне менен? 16 миллион карыз болуп калган. 16 миллион 70 миллиондун ичинен. Мына 70 миллион бөлгөн барлыгы. 56 миллион освоить этилген, 16 миллиону жок. 16 миллион дебитор болуп калганда бул каяка кет. Бул ачык айтканда желип кеткен акча мына. Это мына кредитпи бул? Положительный салда, да? Да. Мына положительный салда болгон 2,5 миллион экен. Да. Карызы 16 миллион. 16 миллион карыз болуп калды. Бул ошол канча жылдын ичинде? Жалпы алганда 2012 жылдан 2012 жыл экен. 2012ден 2018 жылга чейинкиси экен. Эми бул только часть. Эми эң кызыгы
дайше кете турган болсок. Эң кызыгы дайше кете турган болсок, бул недвижимость аябай көп да. Эми недвижимость көп болгондо ошол недвижимосттун акчалары каяка кетти деген маселе көтөрүлөт. То есть недвижимость сатылган недвижимосттер көппү же азыр сатылган недвижимость көп. Балансында турган недвижимостьпи? Сатылган недвижимость аябай көп. Ошол сатылган недвижимосттун акчалары каякта? Каякта акча? Ал жөн эле сата бербейт да, туурабы? Эмне деп? Бекер бербей калсын азыр. Азыр бекер бербей калсын. Эч ким эчтекени бекер бербейт. Ошон үчүн сатылган оокаттын акчалары каякта деген маселе болуп калды. Азыр тура туруңуз баштап буга чейин. Азыр сиздер текшердиңиздер. Сиздерге текшерүү жөнүндө жанагы поручениени токтомду берген. Улуттук коопсуздук кызматы берген. Анан ошонун негизинде кирип текшердиңиздер. Анан сиздер корутунду чыгардыңыздарбы? Жыйынтык чыгарып корутундусун анан эмне кылдыңыздар? Корутундуну улуттук коопсуздук кызматына бердиңиздерби? Корутундуну менсиз эле корутундуну биздин фирманын директору 23 материал бердим деп мага айтты. Аксакал, ал казак жигит өз, мен 23 материалды бердим. 23 материалды. Ал деген сөз 23 факты деген сөз да? 23 факты деген, 23 факты. То есть хищение боюнча, уурулук боюнча. Недвижимость боюнча основном жасалган. Недвижимость куда дели, как продавали, кайсы законду бузду, кайсы чарчы метрди кыскартып койду, эмне болду дегенди 23-тү бердим. Майлыбеков Эржанга бердим деди, майорго. Майлыбеков Эржан ким? Майлыбеков Эржан ГКМБда тергөө бөлүмүнүн башчысы. Мен Майлыбековду 21-июнда көрдүм. Жогорку кеңештен. Экөөбүз саламдашып калдык. Эржан, сен материалды алдыңбы? Алгам, аксакал алгам анан. Деп чотон мага жолобой койду да. Алыстап туруп алды да, качып туруп алды. Анан мен качып туруп алган кишиге чуркамак белен турабы? Качып туруп алды чоштон. Раз он не хочет со мной разговаривать, зачем я буду лезть туда к нему на рожон? Муну качан бердиңиздер ошондо? 2022-жылы эле дароо эле бергенсиздерби? 2023 өтүп берилди го, мартта берилди го. Окончательно мен кетип калдым. Мен жана дээрлик 1 жылга жакын текшерүү болду. 1 жылга жакын почти. Да, почти 1 жылга жакын 23 материал точно. Мен жанагы эмеге тийишкенде, мен астрантип коюшту достукта. Кененбаев обмен кылып Жалал Абадтагы 2 этаж ПМК курган. Гостиный комплекс бар дейт. Мен аны кудайакы көргөн жокмун. Он бул алаякта горком предсекретарынын убагында салынган. Ошону көлдө Бостериде 2 эмеге айырып баштаган. 2 пансионатка. 2 жерге, нет, жерге. 5 гектар Алатоонун ичинде, 5 гектар Ысык көлдүн. Ошо пансионаттын жерлери да. Пансионаттын жерлери обмен кылганда, мен мисалы Ыдырыс мырза пансионатка, мен мисалы Кененбаев пансионатка, ФПКга 2 этаж эмени берем. 2 этаж имаратты кыймылсыз мүлктү. Сиз мага Бостериден 2 жер бересиз деп. Бирөө Алатоонун ичинде дагы эле турат, экинчиси Ысык көлдүн ар жагында турат. Бул кайсы жылдар болуп атат ошондо? Кут болсун. Фирма кут болсун. 15-16 го дейм. Азыр эми мунун баягы даттануу менен өтүп кетти деп койбойбу? Кече президент дагы айтты. Билбейт экен. 10 жылдан бери аны жакшылап текшергиле деп. Ошо жерде дагы Ысык көлдүн жанында Данышман деген бар, 2 этаж, 3 этаж Текебаевдер эс алчу. Ошо дагы Болот Кененбаевдик, баласыдык. Баласы Арслан. По-моему, Арслан баласы. Азыр эменин 51% алып отурат акциясын. Достуктун. 51% жок. Кандай 51% болуп калат? 47 болуш керек да. Себеби 53% акция достуктун, 53% акциясы ал мына эменики федерацияныкы. Ошо профсоюздуку. Ошондо наркы жакта 47% калат. 47% бул неде о жеке менчик болушу мүмкүн, ошо Болот Кененбаевдик болушу. Ошо тура, извиняюсь, правильно вы говорите, тура. Анткени биз жанагы Асан Акунту былтыр каматканда, ал туура эмес. Жана аялдарды алып келип достукка жаткырып ошондо эсептегенде
камаганда 10 миллион сом төлөп берген. 10 миллион сом. Ошону достукка төлөгөн. Нал төлөгөн, нал. Эме тергөөчү келген, мына нал төлөдү. Мен кошо эшитип келдим эмени. Квитанциясы мынакей деп бизге көрсөтүп, квитанция чыштап кеткен. Кененбаев деген ошол мурда Жалал Абадтын обком секретары болгондо Горком. Жумагуловдун кадрлары да бас Жумагулов. Они же оттуда вообще-то, Койташевский. Койташевский или Чоңарыгский, но не Байтикский. Атамбаевдин досту ошон үчүн айтып атабы наркы эмесин. Берки мурунку жана сиз каматтык деп атканда. Ким эле? Асанакун. Он же по кличке Банщик. Мунчачы да кличкасы, 20 мунчасы бар. Шарда. Аялы Молдобекова отурбай, Гүлшан. Булар бири-бирин жанагы эмедешип атпайбы жанагы? Гүлшан Молдобекова жана журналистпи? Жок, депутат. Ошонун күйөөсү да. Мирбек Асанакун. Депутат турбай Молдобекова деген. Гүлшан. Мындай көзүн аябай боёгун менен турат. Булар бири-бирин буржуй дешип коюшат экен, бирок нак буржуйлар өздөрү отуруп алып элдин баарын буржуй деп мазактап коюп отура беришет окшойт. Кечеги киши дагы турушун карасаң өзү буржуй экен азыр. Ким? Азимовпу, ким дейт? Зы кеткен азыркы төрагасы. Ким? Кызаев. Бул Кызаев мындай. Кызаев Медет Садыркуловдун айылдашы. Кадимки эле Медет айылдашы. Бакиевдин маалында өрттөнүп кеткен. Бакиевдин абагында өрттөнүп кеткен. Медет Садыркуловдун айылдашы. Анан бул өмүр бою эмеде иштеген да. Правительстводо жүргөн киши. Анан мен сиз интервью берип атканда дагы бир эмеңизди мен аябай жакшы внимание кылдым да. Сиз менен сүйлөшүүгө болуп этиңиз. Далай ушул. Далай сыйгалак кечүүнү өткөн киши экенсиз деп коюп атыңызбы? Эски кадрлар экенсиз деп сизге туура эмес жок. Анан эми мен жамандай албайм. Бирок ол не работоспособный. Көрүнүп турат. Он не работоспособный. У него мало мышления. Муну тоок ме деп коюшат мындайларды эми кечирип коюңуз. Ал работоспособный балдар совсем башка да кишилер. Алар совсем башка мышление. Ал Аманбаев, Акаев, Осмонов Кожетиш кайда? Это совсем башка мышление. Алар башка кишилер. Анан могу жерде мен да жазып койдум сиз келгенче. Так, Токтогула Киев көчөсүндө Академия социальных работников деген бар. Токтогула Киев көчөсүндө. Ошол жерде 3 этаж здание бар, даже 4 этажга дейм. Ошо профсоюздуку. Азырдагы. Анан? Жерде индиялыктар 20 жыл турду го дейм. Яна бета чай, мета чай, балекет чай деп. Азырчы? Азыр Созашта турат го Ленин району. Созашта. То есть алар эмненин негизинде турат? Алар аренданын негизинде турат, но арендатор берде Асылбек Токтогуловдун убагында булар бир фамилиясын билбей атам, азыр унутуп атам. Взаиморасчет кылып соцфонддо ошону менен төлөшөбү? Академия социальных работников деп академия ача коюшкан да. Биз текшергенде арендага 25 миллион сом мойнуна коюп кеткенбиз. 25 миллион. Отдельно бар кагаз. 25 миллион төлөгөн эмес деп. Бул ошо боюнча качып жок реттер. Каяка кире качты мен билбейт экенмин. Это факты фиксированы. Факт фиксировать этилген. Экинчиси гостиница Саякат. Берде мурдагы депутат Бакыт Именалиев. Но ФПКнын председателі болгон убагында. Көлдүк жигит. Бул арендага, бул азыр суп аренда Кытайларга берип койгон. $1 миллион. Муну кече айтып атпайбы жанагы биз мунун арендасын, ижарасын көтөрдүк, договорун кайрадан карап чыгып, мурда $1,5 миң экен, азыр $5 миң көтөрдүк деппи, ушинтип адашпасам ушинтип турушат. Жок, они врут. Мен балдарга айткам, опер балдарга былтыр. Ушул кайра баргыла, барып хотя бы бирөөнү алып келечи десем эле, шыкалап эле кайра келет. Сен погон кармап жүрөсүң, эмне эле шыкалайсың? Эмне коркосуң сен Кытайлардан? Өпкөзүн жүзүп албайсың. Колуңда токтом турат. Жеми Кытайлардан эмне күнөбөйм ал? Ошону айтам. Они арендаторы. Анан мынабу 5К турбаза. Муну өрттөп жиберишкен. Каерде бул? Мүлк менен.
Eski Турбазачы баягы уйгурлар турган, кытайлар турган. Мен билбейм, мен Бишкекти жакшы билбейм. Фере көчөсү. Фере. Улица Фере. Фере. Мына ушуга көп кишинин көз артып атат да азыр. Анткени 5 гектар турат. Кими салат, мен билбейт экем. Өкмөт алабы. Анан автобаза. Чоң автобаза. Жанагы Эмеде автобазанын эмне кереги бар Турбазада? Турбаза эмес, бул автобаза өзүнчө. Жок, Кирпатеров эменики. Профсоюзга автобазанын эмне кереги бар эле? Ой, динкиге жанагы улица Фучук бар эмес, Манаска кетчү жол. Манас. Мынакей. Манаска ылдый көстө кетпедиңиз мындай. Ошондон могу жерде бир шаарга кирчү жол бар, жол турат бир. Бирден ошондон эле солго бурулуп кетесиз да. Мына солго бурулуп барсаңыз, ошол жерде эң чоң автобаза бар. Бүт ичинде швейнилер арендада турушат. Швейни сектегилер. Анан булар канча төлөйт, эмне төлөйт, мен билбейт экем чындыгында. Алардын арендасындагы азыр канча суммада экенин биз билбейбиз. Биз билбейбиз. Эми эң кызыгы мынакей. Бул жерде ФПКнын жанагы эмеси, билим берүү жана илим боюнча Токтогулов. Асылбек бир эле комитети. Бир эле комитет 10 жылдын ичинде 297 миллион сом чыгарган. Эмненин негизинде чыгарган? Эмненин негизинде, мисалы, мынакей. Жанагы Красная Гвоздика деп сатылган деп атпайбы? Красная Гвоздика Эрик Калиевтенге сатылып кетти 8 гектар. 2 миллион 600 миң долларга. Аны мынау ФПК өзү саттыбы? Профсоюз? Жок, эме Же мынау профилдик эмес өзү профсоюзда төрөгө болуп турганда Токтогул Асылбек сатты. 8 гектар сатты, 2 миллион 600 миң доллар. Ал киши тирүүбү азыр? Ал киши тирүү, ой, тичо. Ал киши эмне үчүн суралып атабы? Мен аны билбейм. Ал кайсы жылдар болду? Основном 13-тен баштап болду. 13-тен баштап мырза. Мынакей 2013-тен баштап болду. Мынакей года. 2013-тен баштап 2021-жылга чейин мына ушунун убагында сатылды да. Токтогулдун убагында сатылды Ыдырыс мырза. Калгандарын эчтеке калган жок. Демек андай боло турган болсо Токтогул азыр эле келип жооп бериш керек экен да. Себеби бул жанагы президент айтып аткан ошол 10 жылдыктын ичине дагы кирип атпайбы? Ооба. Эми бир нерсени айтып көрсөңүз мына. Зарплата сотрудников комитета 52 миллион. 10 жылдын ичинде. Канча адам? А жерде 4 эле кыз отурат. 52 миллионду 4 адамга бөлөбүз. Бул кайсы жылдын ичинде? 10 жылдын ичинде. 10 жылдын ичинде ошон кетсе кетип калар да ошончо акча. 10 жылдын ичинде. Так, 52 миллионду баштап 10го бөлөлү, а? Ооба. Азыр 52 миллионду бөлөбүз. Так, 2011ден ошондо 10 жылга бөлөт экен. Ооба. 10го бөлдүк. Анан аны бөлөбүз 5 кызматкерге. Ооба. Жылына бөлөбүз 5ке. Ооба. 1 миллиондон тийип атат. Аны бөлөбүз 12 айга. Ооба. 12 айга. Айына 86.666 сомдон алып турушкан экен. Ооба. Эми мына сиз сиз эле бечара болуп отурушат го булардын бардыгы. Эми сиз журналистсиз, мынакей. Эми получен из кассы комитет наличными деньгами 74 миллион. Ал эмнеге деп алынган эми? Мунун подотчетун бербей коюшту. 74 миллиондук. Акыры бирдеме кылып берип, бирдеме кылып жабыш керек да аны. Конечно. Кассадан алды да, алып келди да. Жок, кассадан алынгандан кийин муну эң тупой адамдар дагы билет да, муну бирдеме кылып жабышым керек да. Конечно. 74 миллиона сом. Эми Жалал-Абад областной комитет наука образованияга 22 миллионго турат. Баткенге 2 миллион 700 миңге турат. Голубоскөлгө 5,5 миңге турат. Понимаете? Пансионат Алатоого
3 миллион которот. Муну эмнеге деп которуп атат? Ремонтко деп. Ремонтко булардын эсебинен кетпейт да, туурабы? Эми эмне которуп атканын мен билбейм. Опять бербей коюшту да муну, понимаете? Анан мындай прочее калем, малем, палем, салем, палем. Ошкуга которот, ошку деген бар го что? 7 миллион эме ошкуга 3 миллион 700 миң. 3 миллион 700 которот. ИП Турсунбаев которот, Сатыбалды ИПК 28 миллион которот. Областный центр санатка которот и так далее. Мына которулгандардын ар бир эмеси датасы мынакей. Булардын эмеси болсо керек. Мисалы ошмуга оңой менен бирөө акча берейин дебейт, тескерисинче ошмудан акча чыгарып алайын дешет. Айтпаңыз. Анан буга бир ошгу бир кызмат көрсөтсө керек да. Айтпам. Анысын мен биле албайт экенмин. Эми основном Газпромго 1,5 миллион которуптур. Газпромго эми булар бензин алабы? Бензин. Основной мына ушул коррумпирован ушул комитет да. Образование анткени мектептер көп да. Окуу жай, орто окуу жай, жогорку окуу жай. Ал логика менен алсак анда жанагы саламаттык сактоодо катуу, ада катуу. Жана толук аял отурабы, Баядиева деген Айгүл Асанкуловна. Ада катуу. Бирок ал даныйларын бербей коюшкан. Эми счетный палата. Жок, токтосоңуз, сизге кантип даныйларды бербей коет? Эгерде сиздер жанагы эменин токтому менен кирип атсаңыздар ал жерге, улуттук коопсуздук тергөөнүн токтому менен. Вот ошону айтып атам. Ооба, тектен тергөөн. Сиздер эми ошол тергөөнүн алкагында кирип текшерип атасыздар да, адис катары. Ооба. Демек сиздерге баардык документтер толук ачылыш керек болчу. Ооба. Анан сиздерге деле ошентип материалды көргөзбөй койсо боло береби? Эми мындай болуп калды да, мынауну мен Настырынжитетип атайын барып банкта 7 күн жүрүп алып алдым да, Кыргызстан банкында. Жана Тоголок молдо жанагы Садыбаков банкында. Опер экөөбүз жүрүп алдык выпискасын. Калган комитет просто нанет бербей коюшту. Банкта жүрдүк сандалып. Мен айтам, сен оперсиңби? Токтон турабы? Ап келчи. Кирет деле кайра бербейт дейт. Ой, сен эмне кыздар тиштеп атабы? Жүрчү. Жок, сиз туруп туруңуз. Кирет деле кайра. Же бирдеме берип коёчу, мен түшүнбөйм. Кирет кайра бербейт. Ошентип эң негизги мафия комитетте бирден бухгалтер бар. Экиден расчетный счет бар. Бирөө рублевый, бирөө сомовый расчет. Эмне үчүн рубль чыгат? Россиядан да акча келет. Российский Федерациядан да акча келет. Эмнеге келет ал акча? Россия булар эме Россия менен анча-мынча эмес, көп эле взаимное сотрудничество этишет. Российский Федерация менен. Анан жанагы Бабаевда отурбадыбы жаныңызда? Ага моттон акча келет. Международный организация труда, Таңырак аяла турбадыбы кадах. Анда 2 печат бар. Ага Женевадан түшөт. Акча прямой түшөт женан долларах. Мен аны да кармап алгам. Анан кийин ал кыйкырып өкүрүп документтерди бербей менен колмон жулуп алып кетип калган. Бирок фиксировать этип жазылган менен аны сиздерде анда улуттук коопсуздук кызматынын поручениясы менен барсаңыздар дагы сиздерди эч ким укпаса анда же сиздер же улуттук коопсуздук кызматы эч кандай күчкө ээ эмес, менден айырмасы жок деген болуп калабы анда? Жок. Мисалы мен удостоверением жок да, мага бербей койсо болот эми. Туура. А сиздерчи? Бул мындай болуп калды да. Улуттук коопсуздук кызматынын оперичи? Менден айырмасы бар да алардын. Улуттук ошол эми ошону мен жамандап айткым келбейт. Балдар кичине пассивнерээк болуп калышты да. Будем говорить так. Эски баягы оперлер болгондо өпкөсүн үзүп коюшмак. Барып эле кайрат. Жок экен. Кайта жок экен, ребята. Чото биз наразы болуп калдык да, мен ошон үчүн кийинчерээк чарчадым да, октябрда кетип калдым. Балдар чарчап кеттим балдар. 7 ай иштеп бердим. Жанталашып. 7 ай деле кагаз караш оңой эмес да, туура. Макул, жок дегенде сиздердин акыңыздарды ошол кызмат акыңыздарды, гонорарыңыздарды улуттук коопсуздук кызматы төлөп берди. Ооба, договор менен төлөдү. Төлөп Ал законный, ал жак төлөдү. Биз төлөбөсө соттошсок да алмакпыз аны. Договор ушундай жазылган. Они заплатили.
Бирок эми суроо эми сиздерге акчаңыздар төлөптүр. Ооба, төлөдү. То есть мамлекет сиздерди нанимать эткен үчүн акча кетирди. Акча кетирди. Бирок сиздерден результатты талап кылдыбы, кылбадыбы? Маселе ошол. Жок. Ал эмне деген? Ал мисалы мен үйгө устаны жалдадым, муну ремонт кылып бер деп, муну обойду чаптап бер деп. Ооба. Сиздер эми каалагандай чапташыңыздар, чаптадыңыздар же чаптабай койдуңуздар. Ооба. Бирок мен акча бере беремби? Мен келип ишти өткөрүп алып так мына жери кыйшак болуп калыптыр. Муну кайрадан кыл. Мына жерин жакшы кылбапсың. Мына жерин оңдо. Мына жерин эмне батыраак бүтпөй атат. Мына жерин эмне калып калды деп анан кийин беришим керек да акчаны, туурабы? Мен үйдүн кожоюну катары. Бул бир кызык нерсе болуп калды да. Мына почти мына октябрдан бери 1 жыл болду, 12 ай өтүп кетти. Биздин фирманын жетекчилигин же болбосо биз менен иштеген чогуу балдарды. Эмне үчүн Эржан Майлибеков допроско чакырган жок? Вот ошону айтам. Аксакал, мынаны туура жаздыңызбы? Фамилияңыз кимбиз? Мукашев Акынбек. 51 год рождения, живет там, семейный, ана мына криминалда жок, соттолгон эмес. Так, допрашиваем. 1, 3, 10. А почему нас не допрашивали? Молчок. Год прошло, молчок. Мен 4 жолу бардым. КМБга. Внутренний телефон менен сүйлөштүм. Дамир Токтогонов менен сүйлөштүм. Айттым, карап алып болот экенсиң буламай. Бизди допрос кылбайсыңар. Өчүрүп коет болду. Туруп алып тамактартып кайра кетип каласың. Им не надо болсо анан кийин бизге зачем? Кто мы такие тоже? Ушундай болуп калды. Анда кандай болуп калат? Сиздерди ошол кылган ишиңиздер боюнча, жазган корутундуңуздар боюнча мунаны туура жаздыңбы? Мунаны эмне негизинде жаздың? Мунага далил таптыңбы? Мунаны же жөн эле күнөөлөп атасыңбы? Же мурда тааныш белең, мурда душман белең? Мына жеринде эмне үчүн мунаны калтырып кеттиң? Мунаны эмне үчүн кошподуң деген суроолор берилиш керек беле? Ооба. Тем более 23 материал. 23 материал. Тем более 23 материал. Жок, анан буга президенттин өзү көзөмөл кылып, өзү жанан тутпайбы, ушуну аягына ачык кыла деп. Анда президент деле алар үчүн эч ким эмес болсо, анда биз ким анда? Биз жөн эле имитация кылып атабызбы азыр? Мындай иштеп аткандыкты имитация кылып. Медрес мырза терде турат да. Майлыбек Эржан тирүү да. Токтогонов Дамир тирүү да. Турат да материалдар. Маселе сонакат. Эми да бир маселе. Мамбетов деген бар. Күмүшбек деген. Мамбетов Күмүшбек Ким ал? мурдагы комитет АПКнын төрагасы. Азыр Агрофактын деканы. АПК деген эмне эле? Агропромышленный комплекс. Азыр Агрофактын деканы. Селхоз академияда. Ушул так 2001 жылы 11 гектар жерди сатып жиберген Жолдошбаевка. Эски аэропорттун ордун. Аерде Дом Чабанов турган. Жолдошбаев бул жанагы уялчак депутат, Уялчак депутат. Жолдошбаев ага трехкомнатный 2 квартира берген вознагражденияга. 2001 жыл. Азыр аерде ограждение болуп, бүт Жолдошбаевдин үйү турат, кийген үйү. Маселе сонака да. То есть бул дагы профсоюздун жери. Бу да профсоюздун жери. Эми Сокулук районунда Павлик Морозов атында. Токтоңоле, мунаны сатып атканда сиз ушунун приказдарын окудуңуз да, туурабы? Ооба, окуп жанан жастык да. Ошондо алар эмненин негизинде сатып атышат булар? Булар 5 тендере саткан, купле продажа кылып туруп. Договорун биз көргөнбүз. Мынау дагы жазылган, кеткен, бирок эмненин негизинде саткан экен? 5 тендере сатып жиберген жөн эле. Договор негизинде. Негизди бирдеме негиз кылышканда, бул жерде иштете албай калдык дешкенби? Токтом өйдө жак токулганда, өйдө жактан Бозгунбаевдин абагында токулган. Төрага, эми төрага кирип чыкса керек да, мен аны билбейм, эмне деп сүйлөшкөндөр. Маселе сонакада. Анан мынау жалдагы Павлик Морозов атындагы 11 гектар. 3 деп бир айтат, 2 деп бир айтат, 11 гектар азыр Орогайлы өкмөтүндө, Сокулук районунда. 11 гектар жерде Бабановдун конюшнасы турат. Арабский күлүктөр, өстөрдүн күлүктөрү. Ошол жерде 3 пенер лагер болгон. ДОЦ деп коет.
детский оздоровительный центр, анда сатып жүрүшкен. Бирок документ бизде жок. Бабанын эми аны сатып алса керек? Сатып алды да, конечно. То есть акчасын берди да буларга. Акчасын берди. Ошондо мен азыр мына биз көбүнчө ушинтип сүйлөйбүз да баягы. Мына Жолдошбаев сатып алды деп атабыз, бирок Жолдошбаев акчасын берди да, кимдир бирөөлөрдү разы кылды да. Ооба. Бекер алып алган жок. Бабанов сатып алса алды эле акчасын берди да. Акчасын берди. Бирок акчасын кимдир бирөө алып атат да. Акчасын бирөө. Ошондо ким күнөөлүү? Акча берген адам күнөөлүүбү, сатып алган же сатып ошонун акчасын доолап алган адам күнөөлүүбү? Ошол элдин мүлкүн деп жеңишинен сатып жүргендер көбүрөөк күнөөлүүбү? Основном күнөөлүү элдин мүлкүн сатып аткан. Биринчи сторона. Анткени мүлктү сатып атат да. Саттыңбы? Акчаны коюп койдош керек да. Күрмөнү саттыңбы, топчуну саттыңбы, тоокту саттыңбы, чемишке саттыңбы? Акча деген акча да. Ал товар да. Аны реализован. Конечно, биринчи сторона күнөөлүү. Обязательно күнөөлүү. Акча түштү да. Кантип эле акча түшпөй койсун? 1 сом болсо да түштү да. Эми дагы бир маселе. Мен тиги кимдерде да материал барганда, мына февралдан баштап мени привлекать этти жогорку кеңеш. Жогорку кеңеш привлекать этти мени. Ал кимге да мен сүйлөштүм. Сиз келердин алдындачы. Шайлоо Карабекович менен. Ушундай. Мен ачык айтканда тиги өзүм чыктым деген жокмун эми, мен ушунан тиги тааныш эле, мен кишилер аркылуу чыктым десем, рас болду деди. Бере бериңиз деди. Полный катушка бериңиз. Эме улам информация чыккан, коомго чыккан эң жакшы. Ал сизге да жакшы, мага да жакшы деп айтты. Депутатчы. Ушинтип айтты. Кесиптик бирликтер жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын аткарылышын иликтөө максатында түзүлгөн убактылуу депутаттык комиссиянын 2023-жылдын 20-майындагы көчмө жыйынынын программасы. Дейт мында 20-май 2023-жылы түзүлүптүр, Ысык-Көл облусунда уюштурулуптур. Ага Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин батыш жагынан чогулуп жөнөбү дейт. Балыкчы шаарындагы улан балдардын ден соолугун калыбына келтирүүчү ДОЦ менен таанышуу, Кара Ой айыл өкмөтүндөгү Телтөр пансионаты менен таанышуу, Чолпон Ата шаары түшкү тамак дейт. Президенттин Ысык-Көл облусундагы ыйгарым окутуу өкүлчүлүгүнүн чоң залында комиссиянын көчмө жыйыны болот экен. Көлтөр Ысык-Көл санаторийи менен таанышуу, Чолпон Ата эс алуу үйү менен таанышуу, Ала Тоо эс алуу үйү менен таанышуу, Бай Соорун эс алуу үйү менен таанышуу, Ден соолук балдар лагери менен таанышуу, Ысык-Көл эс алуу үйү менен таанышуу, анан Бишкек шаарына кайтуу дейт. То есть ушинтип бир күндүк иш чарасын жазышыптыр. Анан ушунун негизинде алар эмнени талап келишти? Мен да баргам ушунда. Анан мен да барып, эмнеге көп болгонсуздур? Мен недвижимость боюнча талашты этилгем. Талашты эткем недвижимость боюнча. Но а жерде бир кызык нерсе болуп калды да. Госрегистр бербей койду бизге. Жогорку Кеңешке бербейбиз дейт. Только тергөөгө деп койду все. Ошентип ошол жерде крутились, вертились. Анан башка иштердер менен да заниматься эттик да. А жерденчи. Мынабу недвижимостьтун сатылганы улум. Мына недвижимостьтун сатылганы. Жана 344, 300, 285 деп атпайбы? Ошонун жартылайы. Не полностью. Но кадастр ай өзүнөн корктуга. Анткени сами замешания. Кадастр конкретно замешан. Чото эмегедир данный бергенден эле жана начальник чак эле кетти да арысын жасып эле кетип калды бир жаш бала. Азыр ким болду мен билбейт экенмин чындыгында. Мынакей. Бүт мынакей мамында. Балаң чоңдордун эмеси чыгат да, мына глубокий кассаңыз, особенно көл тарап. Эми чыкса чыксын, эмне кылабыз эми? Ал чоңдордун бардыгын боготворить эте бербей, алардын бетин ачып коелу да эми. Жок дегенде уурлугун айтып коелу да. Аю бар. Түлейип бар. Депутатский корпус бар. Бүт ошонун бала чакасынын фамилиялары мынакей малдын ичинде. Особенно көл обративмен. Ошту жаллабатты билбейм. Анан городто эме чыгат. Лецкий менен Салымбековдор чыгат. Лецкий чыгат. 4 спортивный комплекс сатып алышкан. Билесизби? Мен кайра ушуну сурайм да. Эми
мына Салымбековду дагы, Аюну дагы, Бабановду дагы акчалуу кишилердин баардыгын ушинтип жүрүп, элге жек көрсөтүп бүтө турган болдук өзү. Мен эми алардын айрым бир аша чаап кеткен жактары бар, билем. Мисалы мен Салымбековдун баягы жолдорду кошуп тосуп алганын, нарында жанагы Борбордук аянттын капталын жулуп алганын, ошого окшогон нерселерин билем, аларды айтып жүрөбүз. Бирок эми ал кишилерди кандай десем, ал кишилер мынау өздөрүнө таптакыр баш ийбеген структурадан бул мүлктү алып атканда, сатып алышканда акчасын беришкен да булар. Мен мынау ушул профсоюздун мүлктөрүнүн сатылышында алган адамдарды эмес, көбүнчө саткан адамдарды көбүрөөк күнөөлөйт элем да. Себеби саткан адамдардын жоопкерчилигин көбүрөөк талап кылыш керек деген дойдомун. Себеби алган адам баары бир ал бербей койсоң, сатпай койсоң ала албайт да ал. Эми мындай болуп атат да. Сиздин мышлениеңиз отлично экен. Мынабы 11-12-ни көрсөтүп коюп атат, туурабы? 70 миллион. Мынакей. Мына ушуну саттык, ушуну ремонттодук деп. А муну эмне үчүн көрсөтүшпөйт? А мунун акчасы каякта? Ыдырыс мырза. То есть бул менен мунун айырмасы барбы азыр? Конечно. То есть кандай айырмасы бар? Мында? Бул жерде мынау пансионат Ош дейт. Канча экен? Пансионат Ошто бирөө эле экен. 2 жер сатылыптыр 2014-жылы. Ооба. 2014 болсо, азыр 2024-кө чейин анда бул ошого кирет экен, анда бул дагы. Азыркы эмеге али даттануу менен өтүп бүт элек экен, да 1 жыл бар экен. Так, 2,5 миллион сом дейт. 2013-жылы 1,750,000 сом. 2015-жылы 2,5 миллион сом. Всего пансионат Оштон 4 миллион 300,000 сомдук мүлк сатылыптыр. Ооба. Бирок пансионат Ошко бергенде карызы жок экен, прибыль жок экен. Бирок пансионат Оштон 4 миллион 300,000 сомдук мүлк сатылыптыр, а бирок пансионат Ош 1,700,000 сом дагы эле карызда экен. Эми хорошо. Бул 70 миллиондук деп коелу, Ыдырыс мырза. Бул мизер. А мунун акчасы каякта? Мунун акчасы каякта? Булар кайсы жылдары сатылып атат? 2009, 2013 сатылып атат. Мына жерде 2021 сатылып тургу Чолпон атадан. Турдиев Имран деген Рустамович ким бул? Жер бекен? Гостевой дом дейт. Гостевой дом, баары эле гостевой дом го. Земля и строение. Земля и строение дейт. Жер экен о. 2018 сатылыптыр. Керемет банкка сатылыптыр. Маллаев Мирахим дегенге сатылыптыр. Абдыкеримова Айзада дейт, Базаркуловна ким бул? Шакинин тайкесинин кызы. Шаки, аю. Кадыров Бахадыр дейт. Бул депутат беле? Билбейт экен, может. Токтохунов Мухаммед дейт. Маматханов Хамидхан дейт. Абдывалиев Камчы дейт. Камчы. Омошов Абдылумут. Султанова Рыспүбү. Койчукулов Абдырахман дейт. Абдырахман да жер алып турган. Бар бекен? Бул киши жүдө эле таптазадай болуп отурду эле го. 2014 алган экен бул. Мүмкүн. Бул Оштого эме болуш керек бул. Ооба. Бир күнү Койчукулов Маматкаримди айтып атпадык беле? Ошонун жанында арачы болуп жүргөн Абдырахман деген агасы дагы бар эле да. Ал дагы алыптыр да. Так получается. Бумага так говорит. Тигинин тескери жагын карап койсоңуз жок бекен улдун. Бул да бар. 2 кабат турбайбы? 2 кабат. Мамлекетке өткөн жерлер дагы бар экен, Мүмкүн. Да. Просто ушул маселе иштелбей калды да, мырза.
Муну аябай катуу эме кылыш керек экен. иштелбей калды. 2022 эле сатылып тургу муну. Кутуева Гүлнара Абдилатиповна дейби. Кадыралиев Талайбек Исаевич дейт. Ким экен бул? Эркинбеков Улан дейт. Ибраев Алмаз дейт. Мадаев Рашид 2017-жылы алыптыр. Асакеев Муктарбек, Арсма Малик дейт. Булар 2017-ден 2018-2022-ге чейин сатылыптыр да. Короче, токтолуп мана талкаланганда 13-тен баштап. Конкретно талкалап чыктык. Эми а киши мен сүйлөштүм а киши менен. Мен эмен коомунун Кочкор коомунун төрагасымын дейт. Эми кочкорлуктардын артына жашынат экен да эми. Кеп ошондо болуп атпайбы? Анан мен кочкорлуктарды травит этип алып чыгат анан кийин. Ой, мынау мисалы мен бирдеме дейсем айтат. Ой, оштук келип мынантип ушуну козутуп атат деп. Эми мен айтат элем ушинтип баягы жердешчиликке бөлүп, элди жердешчилик менен коргоо, жердешчиликке түртүп, анан элдин этегине жабышып, элди алдыга чыгарып, ушу элди бузбасаңыздар. Анан урдагандар дагы, саткандар дагы. Сиздерден сураныч. Мен айттым. Ыдырыс мырза. Эми иниңдин аркасына жабышат турбайсыңбы дедим. Акылбек Жапаровго чуркайт турбайсыңбы десем, чуркай калды. Мен айттым, Кудай сактасын дедим. Мен өмүр бою чечен иштеген кишимин дедим. 6 кыз белорустар келатык, 14 неберем бар. Я живу скромно. Жил и буду жить скромно. Мен ушул жаман галстугун алып, жалаң чүйдөн чыкчу эмесмин. Жаштыгым жалаң орустар менен кажылдаш жүрөт телевизияда. Жалаң орус кажы. Кээде самогон ичесиң, кээде коньяк ичесиң, кээде орустар менен кучакташасың. Орус мыкты калкатаң озур бир четин. Бир жет акпак калып да 5 мүнөт сатып жиберет. Нос чайындык.